Саламатсыздарбы мени сүйүктүү, акылдуу окуучуларым. Кутман таңар менен. Бүгүн 21 декабрь. Силер менен бирдикте математика сабагын баштайбыз. Ар бир күнүбүз биз үчүн ыйык жана баалуу. Анда эмесе биз сабакты жагымдуу маанай менен баштап алсак. Келгиле музыка менен чогуу ырдап билейбиз. Азаматсыңар балдар, келгиле ой жүгүртүүгө карата суроолорду беремин. Балдар, дарбазанын астынан тооктун 10 буту көрүнүп жатат. Дарбазанын артында канча тоок жеп жатат? Үймөк чөптөн эмнени табуу кыйын? Дарбазанын астынан тооктун 6 буту көрүнүп жатат. Ал эми дарбазанын артында канча тоок жеп жатат? Балдар, тарелкада 5 алма бар. Эгерде бир алманы алып, кайра салып койсок, канча алма калат? Азаматсыңар балдар, эми алтын эрежени кабыл алуу менен сабагыбызды баштайлы. Балдар, алтын эреже кабыл алгандан кийин сабакка максат коюп алалы. Балдар, эми сабакка максат коюп алалы. Кошунун компоненттин аталыштарын билүүгө жетишебиз. Өз алдынча түшүнүп, берилген тапшырмаларды туура так аткара билебиз жана туура сулуу жазганга үйрөнөбүз. Эми сабактын жүрүшү менен тааныша кетсек, биринчи эмне кылабыз? Өтүлгөндөрдү кайталайбыз. Берилген тапшырмаларды аткарып кетиребиз. Мынакей балдар, силер берилген тапшырмаларды аткарып кетиргенсиңер, мен аларды кетирдим, силерге көрсөтүп жатам. Өткөн сабактагы үй тапшырмаларды өзүңөр көрүп тургандай жибердиңер, текшерип, баарыңарды азаматсыңар деп баалаймын. Жана ошондой эле Zoom, WhatsApp аркылуу да жооп берип жатасыңар. Ал эми бүгүнкү биздин жаңы сабагыбыз, мисал, маселе иштөө. Балдар, биринчи тапшырма, сүйлөмдөрдү толукта. Биринчи кошулуучулар. Биринчи кошулуучулар ирети менен 0-дөн канчага чейин болмокчу? Кана балдар, баарыбыз ойлонуп көрөлүчү. Туура. Демек, биринчи кошулуучулар кайсы сандан башталат экен? Ооба, 0-дөн башталат. Кайсы санга чейин болмокчу балдар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Туура, 9га чейинки сандар. Балдар, эстеп алдыкпы? Азаматсыңар. 0-дөн 9га чейин. Балдар, эми кийинки тапшырмага өтсөк. 5 мисал жазабыз дептерге. Дептерди кыйгач коюп алабыз да, стол менен көкүрөктүн ортосунан муштум өтсүн, бош болсун. Эстегидикпи? Анда эмесе балдар. Биринчи кошуучу 3. Эми балдар, дептерибизди алабыз дагы, биринчи тапшырманы аткарабыз. Мында 5 мисал. Дептерди кыйгач коюп алабыз да, стол менен көкүрөктүн ортосу муштум өткүдөй болуп бош болсун. 2 менен 3-түн суммасы 5. 2 биринчи кошулуучу, 3 экинчи кошулуучу, 5 сумма. Кошулуучу, сумманы унутпайбыз, Дептерге көчүрүп жазабыз. Балдар, кийинки мисалды ой жүгүртүү менен иштейбиз. Белгисиз санды табуу. 8ге канчаны кошсок 10 болот? Ойлонгула. Туура, 2-ни кошсок. 8 менен 2-нин суммасы 10. Эми кийинкини ойлонобуз. Туура, 7-ге 3-тү кошсок 10. Ошентип 7 менен 3-түн суммасы 10 болот. Ал эми 4-кө канчаны кошсок 5 болот? Туура, 1-ди кошсок 4 менен 1-дин суммасы 5. Эми 3-кө канчаны кошсок 6 болот? Туура, 3 менен 3-түн суммасы 6. Демек балдар, булар 2-нин, 1-дин, 3-түн
кошуунун жадыбалынан алынган. Балдар, кийинки маселени иштейли. Анара 5 жөөк, канат андан 2 жөөк ашык отоду. Маселеге суроо коюп чыгар дейт. Демек биз маселеге кандай суроо коебуз? Канат канча жөөк отоду деп. Туура. Анара 5 жөөк отоду. Аны биз тегерекчелерге менен тартып коебуз. 5 тегерекче тарттык. Ал эми канат андан канчага ашык? Туура, 2ге тартып койдук, Эми балдар, 5ке биз 2 кошобуз. Ошондо канча болот? 7 болот. Туура. Ошентип биз маселенин жообун таптык. Канат канча жөөк отоптур? 7 жөөк отоптур. Азаматсыңар, дептерибизге жазабыз. Сулуу, так, туура жазганга көнөбүз. Баарыбыз жетишип жатабызбы? Туура жазгыла. Балдар, сабакты бышыктоого мисал иштейбиз. Бияктан биз шакекчени көрүп турабыз. Балдар, сол оң шакекче жана ортосундагы шакекчеге кайсы сандар кириптир? Кана окуйбуз. Сол шакекчеге 1, 28, 4, 9, 5. Туура. Ал эми оң шакекчеге болсо 4, 7, 6, 9, 5, 0, 2. Туура. Ал эми ортосуначы 4, 9, 5. Анда эмесе балдар, биз ушу сандарды катарга жазабыз. Биринчи, сол жактагы шакекчелерди жазабыз. Алар 28, 1, 9, 4, 5. Андан кийин оң шакекчедегилерди жазабыз. Алар 9, 4, 5, 7, 2, 6, 0. Эми ортосундагы шакекчедегини жазабыз. 4, 9, 4, 5. Жетиштикпи? Дептерлерибизге толуктап жазабыз. Балдар, кийинки тапшырмага көңүл бурсак, биякта 2 кесинди турат. Биринчи кесинди 5 см. Ал эми экинчи кесинди болсо, андан 2 сантиметрге кыска экен. Ошондо 2 сантиметрге кысканы биз кантип табабыз? Туура, 5 сантиметрден 2 сантиметрди алабыз. Ошондо 3 сантиметр болот. Ошентип балдар, биринчи кесиндибиз 5 сантиметр экен. Ал эми экинчи кесиндибиз 3 сантиметр болот. Дептерибизге сызып жазып алабыз. Балдар, кесиндилерди сызып жазып болдуңарбы? Анда эмесе келгиле өтүлгөндөрдү жыйынтыктайлы. Балдар, 3 санынан кайсы сандар чоң? Туура, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сандары 3төн чоң. Ал эми 8 санынан кайсы сандар кичине? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Азаматсыңар. Үйгө тапшырманы алабыз, балдар. 6га канчаны кошсок 8 болот. Туура, 6га 2-ни кошсок 8. 6 менен 2-нин суммасы 8. Ушуларды толтуруп жазабыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакка баарыңар активдүү жакшы катыштыңар. Баарыңарды эң жакшы азаматтар деп баалаймын. Келгиле анда ооз-2 эсептөөгө көңүл бурсак. Балдар, келгиле биз атыбызга суу, жем, чөп беребиз. Ачка болуп калыптыр, карагылачы, оозу ачылып турат. Анда эмесе келгиле атка
атты багуу ойунубузду ойнойбуз. Балдар, 4 менен 7-нин суммасы канча болот? Кана айтабыз. Мынакей. Силер айткан сайын биздин жылкыбыз эми тоюп атат. 10 менен 3-түн айырмасын табабыз. 4 менен 3-түн суммасын табабыз. 6 менен 9-дун суммасы дейт. Балдар, 7 менен 5-тин айырмасын табабыз. Азаматсыңар, мен ишенем, силер оюндан жакшы, туура жоопторду таптыңар. Муну кайтарым байланышта мага кетирип ийесиңер. Азаматсыңар. Балдар, ушу менен сабагыбыз аяктады. Келип катышкандарыңарга чоң рахмат. Анда эмесе ушу жагымдуу ыр менен сабагыбызды аяктайбыз. Чогуу ырдап билейбиз.